кайра алып келсең, кайра утуп, кайра жөнөтүп берем, ошондой. Настроениясы жок кете берет кайра элечи. Марсель, каякта кышансыз? Эми эмне кылат бул деген ой болчу да. Бойго чейин Эркебулан профессиональный боксер, Марсель түшүп этпейт. Жаныма чочуп кеттим да, карап. Бир маалда эле түшүп туруп мына айтты. Монткенде бален адашкан окшойбуз деди. Ошо маалда эле айткан, мени жыгылып баспай калганда көтөрүп алып чыгып кетесиң. Атак ага чейин вообще токтотпогула. Аны бул актерду жеңди го деп калышты да бул казактар. Ошондой болуп калды. Керек эне Инстаграмга. Беттеш учурунда өзүндө мындай коптонуу учурлар болдубу? 1 грамм такыр болгон жок. Сууа болгон жок. Түшүрө албайт экен деп, давай ур деп барып тыгып уруп аттым. Мощно. Негедир Алладан дагы бир башкача бир деке келди да. Эй, дем ал десем болбойт. Мен ишендим, ошондо уже болду, сынды депчи. 2-3 урганда илешпей калса, сужа, пужа, 10 келген уруп түшүрүп коем деген да. Беттештен канча акча алдың ошондо? $180,000. Тони Фергюсонду өздөрү предлагать этти. И апам дагы бир күн калганда Кыргызстанды уят кылба деди. Сен өзүң үчүн урсаң дагы бир жөн эле. Анын ата-энеси карап турат. Мен апасынын сүйлөгөнүн көрүп, мен боорум ооруп кетти. Өзүм апамдай көп. Ошондой мен сүйлөгүм келбеди Эркебулан жөнүндө. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Спорт хаб, бизнес спорт хаб. Сураз билбес ошо Марсель Нурланбек уулу JFC'ге келиптир. Беттештен кийин ушака келдик. Арген Сигма менен эме болот дейт, спарринг. Чогуу көрөлү. Көрсөтөлүчү. Tamam otur. Kandayсыздар? Неге чыга аласыз, брат? Assalomu alaykum. Uanda kelib, sen 6:30 degan. Хорошо. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Бул Жамболот Амантаев билесиңер, дүйнөнүн чемпиону, легенда. Бияктан эле. Өсө кебосуңбу деге? Да. Так, қана телефон. Қарач. Давай. Сымай рахмата. Мирлан. Мирлан. Телефон сұра. Мындай отуруп салган, мындай эле. Кем мындай отурур. Давай, отур. Алдагы не дейди? Ооба да. Аманда келди. Жакшы барам алдагы не дейди? Давай, красавчиктер, а? Жақсы қылғылар залда. Давай, қана, алып кет телефон. Ай, красавчик, сенден бірдеге шығады. Ке. Точно сілерден чемпион шығады, красавчиктер. Биринчиден кол жакшы болчу. Уф дейличи бир. Марсель карасам элдин баары сүрөткө чөп бияк ызычу. Мен бул залга көп келем, бирок мынча көп киши көрмөсмүн да, элдер уккан окшойт ошо Марсель келет деп. Ошондой болду. Бүткөндөр деле кетпей жүрүшөт окшойт. Ооба. Эшиктен карасам келатсам, эми Марсель келди, бүт эле ошол. Кыргызстан баары эле ошол. Марсель. Сага деле билинип алса керек, кадимкидей. Ооба. Элдин, эми сен мындай да, буга чейин жылдыз болчусуң, бирок азыркы учурдагы мындай пикке келген сыяктуу болду, Жок. Тонини урсам пикке келем деп ойлоп атам да. Кандай дейсиң? Ал мүмкүн. Беттештен мынакей 3 күн өттү. 3 күн өттү. Кичине дем алганым жок болуш керексиң, Демалып Акыры. элек. Жакшы кытай элек. Элдердин көңүлү аябай болуп атат. Жана белек берип аткандарды көрүп атабыз. Кече күнү Аскар дагы, белек берди, бүт баары эле белек берип атат. Көп адам. Хайридин берди. Дагы Аскар аканын достору, братандары өтө көп берди. Адешка. Башта азымды түштө үйрөткөн жоксуң керек, же мындай сен буга көнгөнсүңбү? Жок, мен уже көнүп калгам, мен Көнүп калгансың да. Мындай бойлордун көбүн уткам да. Ошо да. Бирок могу хайповый бой болуп кетти. Эң хайпы ушул болду окшойт, негизи. Эң хайповый. Келем мына башынан баштайлы. Негизи эле Эркебулан менен Беттеш негизги биз тема болот. Буга чейин сүйлөшкөнбүз. Бул азыр Эркебулан тууралуу. Сен бул Беттешке аутсайдер катып бараткансың да. Көп жана букмекерлердин баары 4-1 берип аткан сага, ошол 4-5. 4-5 даже. Эми чын айтканда 90 болуп калды. 90 болуп калган да.
жанагы коомчулук Кыргызстандан тышкары башка коомчулук бар эле жок Марсель каяктагы шанс эми эмне кылат бул деген ой болчу да. Акыры биз көрдүк андан кийин жанагы ошол элдердин сага ишенбегени, ошо сен андердог болуп атканың, анын фаворит болуп атканың сага тиеп атты беле, же сага мотивация берип атты беле? Жок, мен мындан мурда Фараме урушкам, Фаридзаев, андан мурда Сергей Акопян урушкам да. Сергей Акопян урушканда да 10-0 неповрежденный боксер эле. Элдин баардыгы боксер, Марселге шанс жок деп. Аны уттум, андан кийин Фараме чыкканда анда да аны түшүнүшкөн. Аны уттум, эке болмай чыкканда эле кудум ошондой болду. Мен ошондой эле принимать эттим да. Просто чыктым, доказать этип койдум. Күчтүү экенин. Булар дагы деле сага ишенбей атат да. Дагы деле ишенбей атат. Эгер ишенбей атса, мынакей Октагон лига бар, көптөгөн лигалар бар. Кайрап келсең, кайра утуп, кайра жөнөтүп берем. Ошондой настроениясы жок кете берет кайра элечи. Эгер реванш кааласачы. Бирок так ушул беттешке мындай өзгөчө даярдангандайсың да. Реально Өзгөчө даярдангандайсың. Жашоомдо бир дагы бойго мынчалык даярданган эмесмин. Ушул бойго прям железно мындай 2 ай эч жака чыкпай, 2 малдан тренировка, правильный питание, суп ичпей, жакшы мындай режим менен даярдан. И мен мурдагыларында вообще мындай урушкан эмесмин, көргөсүз да бойлор. Бокстарымдын бойлорун көргөсүз. Bunчалык урчуп көргөн эмесмин, а? Моосунда кандай жакшы, а? Мощный. И тактиканы ям жанагы One FC'нин тройной чемпиону бар го, билесиз? Ошо Анатолий Малахин. Менен Алексей деген тренер бар, ошонун тренери. Эко коюп берди, прям 2 ай эртең менен кечинде жаныман жылышпады. Суу пуларман бери алып келип берип Марсель деп ошентип жанымда жылышпады. И алар айтты, сен характериң мощный экен, сага ишенебиз деди да. Сен утуп коесуң деди. Мен неге дегенде 10-0 боксерлор, 5-0 чемпион мира боксерлорду кадимде кубалап аттым да. Башында кичине утуп аттым, уже кийин айдын аягында уже кубалап калдым да. Бул кызык болду да. Еркебулан сенин беттешиңе чейин бул боксер, бул почти что профессионал деп аткан. Бирок сенден кийин аны бул актерду жеңди го деп калышты да бул казактар. Ошондой деп калды керек экен Инстаграмга. Ошентип байкадыңбы ошону? Ооба, ошону байкадым. Мен сиз айтканда түшүндүм. Неге дегенде бойго чейин Еркебулан профессиональный боксер, Марсель түшүп жетпейт. Жанагы лапа ургандарын киргизип, тездигин кара деп тынбай неметип атышты. Мынакей итогу келди, мынтип утулуп калды. Жыйынтыгында бул актерду жеңип эмне кыйын болуп атат деп атат. Кече күнү жакшы тазалашты, көрдүк, анан кийин тилекке каршы комментарий карасаң, бул жана UFC'де чемпион болгондо эле тозолду деп жазып атты, бир туугандарыбызчы. Анан жактан карасак, Еркебулан тозгонун көрдүк. Ал жеңилген болуп туруп аткандан кийин, ал жеңсе кандай тозмок деген ойда. Демек, жок, менин мындай болуп калды. Биз ошкучабыз дедик эле. Бир күн мурда ошкучабыз дедик. И андан кийин эртең менен эле мен история чыгардым, ушундай Бишкек учтан деп. И ошкучабыз дегенде элдин баардыгы ошко даярданып алышты. Оштогу аэропорт прям адам көп дейт. И биз бияка келип алдык. И бияка келсек, биякта дагы адам ошондой экен да. И неменин күткөнүн ичине батпай тышкарыга чыгып кетишти адамдар. Биз анчалык көп келет деп ойлогон эмес. Пробка көп болуп бизде жетишпей калдык. Анан мындай суроо да, беттеш тууралуу эгерде келсек. Беттешке чейин пресс-конференция болду. Анан кийин балким ошол жанагы негизги суроолор болуп атканда, Марсель кантип урушат деп. Ошо пресс-конференциядагы жанагы минуткадан көп нерсеге жооп алдык да. Демек Марсельдин азыркы деңгээли башка экен деп. Ошол беттештен кийин, ошол минуткадан сен өзүң бирдекени чыгарып алдыңбы? Еркебулан анчалык деле мындай мыкты эмес экен деген. Жок, мен башында эле чыгарып алгам. Башка минуткада эле. И просто мен колум сынып калган. Мен биринчидеги минуткада мен аны иштейин десем, ал менен келип кучактай берген үстүмөчү. Эчтеке кыла алган эмес. И башка соперниктерим 20 секунд, 30 секундда нокаут кетирип атты. И мен ойлодум, мен вообще кетире албаса керек деп, уверенный болдум. И эчтеке кыла албады. Качып өзү 3 раунд качып жүрдү кечке. Бизге көрөрмандарга эме сезилди да, ошол минуткадан кийин эле анын кадимкидей мындай ичинде болгон өзүнүн ишеними дагы азайып калгандай сезилди да. Көз карашынан, жүрүм турумунан, анткени минуткадан кийин экөө отургандан кийин сен көбүрөөк сүйлөп баштадың да. Көбүрөөк от алдың, көбүрөөк сүйлөп баштадың. Мындай өзүңүн ишенимиң кадимкидей көбөйгөн сыяктуу болду да. Ошондой болду минуткадан кийин. Мындай көбүрөөк өзүңө ишенип калдыңбы? Конечно, минуткадан кийин уже тестостерон көтөрүлүп, прям мощный болду. Любой адам болот ошондой минуткадан кийин. Мен мындан мурдагы пресс-конференцияда деле минуткадан кийин ачылып кеткем го. Минуткага чейин учуп отуруп, минуткадан уже сүйлөп баштагам. Тигиндики сезилдиби мындай кичине башкача кылганы? Ал корккону ошо күнү эле сезилген. Сезилген, э? Биринчи келгенде эле коркуп мындай. Чото жакшы эмес да, неге дегенде менин аралатып минуткаларды киргизип, жана спаррингтерди киргизип коюп аттым да. Ошондон эле коруп калды ал. Марсель катуу даярданды деп элечи. Могу беттешке келсек эгерде, беттеш башталды. Беттеш башталганда өзгөчө кыймылдап баштадым, дароо эле мындай чыныгымда профессионалдардай, боксерлордой кыймылдап баштадым да.
Анан кийин кайсы учурда сен өзүңө болгон мындай бул беттешти мен контролдоп атам деген ой келди? Жо мен чыгып кетканда эле сразу айткам. Жанагындай билесиз, кашы жарылып же мурду сынып калса тренери полотенце ыргытып токтотуп коет. Ошол маалда эле айткам. Мени жыгылып баспай калганда көтөрүп алып чыгып кетесиң. А так ага чейин вообще токтотпогула. Врачтар токтотса ham нормально деп салгыла деген. Ошондой настройдо чыккан башында эле. Кирдим, эки башында бир удар катуу жедим, бутум кетип калды. И ошондон уже уверенность болду менде. Чүйө албайт экен деп, давай ур деп барып тыгып уруп аттым. Мощно. Могу беттеште сен аябай көзөмөл кылдың да? Мындай учурда эле болгон жок да, ошо эрке балан чүрүп калышы мүмкүн, эрке балан утуп алышы мүмкүн деген дагы бизде ой болгон жок да. Чындыгы ишеним менен утуп аттың. Бул чындыгы жанагы сен эрке баландын тактикасын, анын боюн көрүп даярдандыкпы же ортодон ошо импровизация болуп кеттиби? Жок. Аны сезип билип мындай. Же даярдыктанбы? Эми сезип дагы аттым, бирок даярдык дагы ушундай. Прям ушундай даярдык эле. И тренерлердик ушундай, бирок 1,5 раундтан кийин башта деген да, ушинтипчи. 1,5 раунд кучакта деген. Кучактап колдорун бас деген. И андан кийин уже баштайсың деген. Мен уже тактика койгон, и мен 1-чи раундда баштап алдым да, ошентипчи, колумду түшүрүп, уруп, ошентип баштап алдым. Бирок бизде тактика 1 раунд кучактайсың деген. Урасың, азыркыдай эле уруп барам, кучактап, ичке урасың, кое бересиң, бетке урасың. Ошондой болгон да. И башында 1-2 жолу ошентип иштедим, уже ошенткенде эле дабдырап калды эле, уже кийин уверенный уруп баштадым. Коркпойчу. А беттеш учурунда өзүңдө мындай коптонуу учурлар болдубу? 1 грамм такыр болгон жок. Тууа болгон жок. Мен жана немеден баштап бойго чейин даярдангандык, ошондон баштап 1 грамм коркуу сезим, 1 грамм чувство болгон жок. Уверенно прям. Утушума. Мындай негедир Алладан дагы бир башкача бир деке келди да. Уверенность, ошого анчалык уверенный, анчалык мындай ушкан күнүм болгон эмес да менчи. Еще мага раундтар жетпей калып атты. Чарчагандагы жокмун, мен еще мушташкым келди да. А жанагы беттештин башында үстүнөн келди го. Ошо билчү элең ушинтип келет экенин. Жок да, мен наркы жакты күттүрөп, мындай карасам жаныма чочуп кеттим да, мындай карап түшүп калганда. Чочуп кетип анан сразу бардым. Жанына. Ошондой өйдө түшкөндө, ылдый жакта ылдый түшкөндө кайра эле ошондой кетип калды сыяктуу. Айда бирдик кайра абы. Вот беттешке негизги план кандай эле? Сенде жанагы нокаут кылам деген план бар беле же чындыгы эле 3 раундту колу менен ушам деген план бар болчу? Жо, мен самом деле, как анес айтканда, мен тренировка кылып атканда колдорго өтө күч берген физикачы. Мен аны жанагындай уруп түшүрөм. Оңгол мен немеде. 2-3 урганда илешпей калса, сужа, пужа, оң келген уруп түшүрүп коем дегем да. Мындай эрке булан бир түшөт, мындай урсам, бияктан бир. Ошондой настрой бир койгом. Анан келгенден кийин эрке булан деле жакшы даярданып атты, видеосун көрдүк. И ошондо ой келди. Тренерлер башкача тактика койду да. Ушундай кылышың керек, ушундай кылышың керек. Айла жок, ушундай кылдым. И түшүрөм деп урбадым бирок. Түшүрөм деп урсам түшүрмөкмүн да. Эгерде мо беттешти өзүң кайра көрдүңбү? Ооба. Мо көргөндө өзүңдө мындай минус жактарын байкадыңбы? Мындайраак кылсам болмок экен деген болдубу? Минус жактарым жок, байкабадым мен. Өзүм зрелищный бой көрсөткүм келди 3 раунд. И мен жанагы 1-2 урганда талтаңдап кетип аттым. Ошол малда 1-2 добивание берип уктатып койсом болот эле да. И мен зрелищ кылгым келди. Жана элди жыргап көрсүн депчи. Экинчи раундда бүтүрүп койсом болот эле. Деп болчу, урубай мен өзүм давай деп токтотуп коюп аттым да. Могундай бир сезим болупту да ортодончу. Марсель эми сен деген поп боец катары билебиз да. Бул деген жанагы ошо шоу кылат, трэш-ток кылат. Бирок так ушул беттеште мындай Кыргызстан үчүн беттешип атам деген сыяктуу бир. Ошондой болду. Сенин эмен келди да, образың келди да. Мен прям ошондой болду. Мен шоу эчтеке ойго келбеди. Менин планым утуш керек болду. И апам дагы бир күн калганда чалып туруп Кыргызстан үчүн уруштасың, Марсель. Кыргызстанды уят кылба деди. Сен өзүң үчүн уруштаң дагы бир жөн эле эч ким эчтеке дебейт. Сен Кыргызстан үчүн уруштасың. Главный Кыргызстанды уят кылба болду деп ошентип айтты апам. Аны уже ошол малда ойгондум. Мен Кыргызстан үчүн уруштап экен депчи. Беттеш аяктады, беттеш мындай өзүңө мындай жактыбы мындай урушкан жакты. И мен ойлоп калдым, эгер тренировка кылсам мен жакшы урушат экенмин. Мен мурдагы бойлорго даярданбай эле чыга берчү элем. Эгер мен даярдансам ушундай урушат экенмин. Көрсө даярданыш керек экен. Демек беттеш бүткөндөн кийин рефери кол көтөргөндө сен толук ишенгенсиң? Мен кол көтөрөлек деле ишенгем. Уверен утуу, каждый раунд утуп атканын мен эсептеп аттым да, билип аттым. Кадимкидей.
Аңсездің ордында, бүт бар ордында ооба мен билип аттым. Ал талтаңдап атты. Бергелдеп аттым. Мен талтаңдаганда дагы 2-3 удар катып тыксам жыгылып калышын билип аттым. Жыкпадым да мен до конца урайын деп. Беттештен кийин эрке балам менен жеке сүйлөшүп өткөңөр, эмне жөнүндө сүйлөштүңөр? Барганда айтты, сен башыңды таппай калдың дейт. Мен урайын деп, сен башыңды таппай аттың дейт. Ургум келип атты, эч башың ушинтип эле кирип келип калып аттың дейт, ургайын деп. Ошого сен мен недомный экенсиң дейт, өтө недомный соперник экенсиң дейт. Сен ага бирдеке деп мындай сөздөрдү айтпаңбы? Жо мен ага личный сүйлөдүм, бүгүн сүйлөп чыгарам. Бүгүн. Инстаграмга. Демек беттештен кийин менен мындай баарлашкан жоксуң, ал эле сүйлөп Жок, жок. Сен унчукпабайдың, э? Жок, унчукпадым. Эмнеге эметтиң андай? Мындай жеке-жеке өтүп кеттиби сенин мамилеңер ошол? Бир гана спорт эмес, жагандай болуп калды. Жок, мен жанагы интип шылдыңдагым келбеди бойдон кийинчи 20 секунд урат элем го, эмне болду деп шылдыңдагым келбеди. Бой бүттү уже. Анын ата-энеси карап турат. Мен апасын сүйлөгөнүн көрүп мен боорум ооруп кетти. Өзүмдүн апамдай көп. Ошондой мен сүйлөгүм келбеди эрке булан жөнүндө. Бул беттештен кийин мындай бир сезимдер пайда болду да элдердечи. Азыркы учурда Марселге болгондо көз караш, сен жөнүндө ой да өзгөрөт да. Мурун сен мындай грэплер болсоң, азыр мындайки боксчуларды эле койсоң болот экен деген ой пайда болду да. Демек сага мындай давление, кысым да көп болот да, сенден күткөндөй нерселер көп болот да. Кийинки беттеш деп атат. Буюрса мынакей биз эки эме болот бияктан Мухит менен Тони Фергюсон. Анан Тони Фергюсон. Айтып берсең, ким менен беттеш жакыныраак? Мухит мененби же Тони Фергюсон мененби азыр? Жо, лиганын айтышы боюнча хайптым. Тони Фергюсонду өздөрү предлагать этти. Следующий турнир Тони Фергюсон менен. Ушинтип айт, биз алып келебиз деди да. Уже Тони Фергюсонду сүйлөшүп койгон окшойт. Мухит менен 12-июнга деп атышат. Уже Мухит агай уже контрактка кол коюптур. Утуру лигага чалып отуруп, давай Марсельди мага бергиле деп сурап отуруп, уже контрактын алып кол коюп даярданып атат экен. И азыркы учурда ММА печатка менен лапа иштеп атат, спарринг кылып атат, уже даярданып баштап. Демек биринчи балким ошо Мухит менен, анан кийин Тони менен болуп калчу дейби? Жок, Демек экөө менен тең болот экен да буюрса, э? болуп калат, бирок менин чечем да, мисалы гонорар кайсы жак көбүрөөк берет деген суроо да. Азыр бул жерде может Тониге береттир көбүрөөк, может Мухитке береттир. Ошол нерсе чечет да. Бирок аты менен караганда Тонинин аты башкачараак болуп атпайбы, э? Аты бөлөк болгондо Мухит даган эле утсам мощный эле болот. Ал Мухит деген мастер спорт бокс и сборный Казакстанда жүргөн слабый бала эмес, менин оюмча. Эгер мен аны уруп койсом, уже нормальный урубен көрсөтөм. Бирок азыркы байкадасыңбы, казакстандык спортчулар сага коюп атышат. Кээбиркилери ошо Мухит менен беттеште дагы жок, ошол Марселде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк деген сыяктуу сөздөр. Азыр эми ушинтип башташты да. Буга чейин вообще мага бир дагы шанс берген эмес, бирөөсү. Уже шанс берип баштады. Бул беттештен кийин мындай өзүң сезип атасыңбы, Марсель өзгөрдү деген. Марсель башкача болду, Марселдин стили башка, Марселдин жүргөн турганы башка. Шудан кийин шудан улам машыгууну дагы улантып туруп, башка деңгээлге чыкса болот экен деген ишеним пайда болду. Именно ошондой ишеним пайда болду. Мен тренировка кылсам, любой уталат экен деген ишеним пайда болду. Значит, бойго бир 2 ай даярданыш керек экен, любой бойгочу. Даярданса, любой соперник менен чыгып утуп койсо болот экен деген ишеним болду да. И мен буга чейин даярданбай эле чыга бергем. Кантип урушту деле билген эмесмин, раз-два урушту билген эмесмин. Чыга бергем да бойгочу. Ошентип эле уруша бергем. Азыр көп сурады. Беттештен канча акча алдың ошондо? Бул негизи ачык маалыматпы? $180,000 деп. Интернет жарай. Нормально алдым. Элдердин ою жазып го. Марсель $130,000 алыптыр, Марсель $170,000 алыптыр. Ошого жакынбы? Жок, эгер $170,000 алсам, квартира албай билем. Дароо эле. Андай акча расходтум сборго 1,200,000 акча кетти. И аларды жабыш керек. Bir адамдардан алдым, карыз алган моментте алар жабыш керек. Спортсмен жашоосу жеңил эмес да. Бирок канча дагы сага рахмат. Чынында чоң майрамды бердиң. Жакшы болду да. Кыргыз элине аябай майрам бердиң да. Мен ошол нерсе болду да, мен бойго чыгып кетип атканда мындай оюмда кетти, жыгылып жатып, ошол жерде бирдеке болсом, ошол жерде болоюн. Ата уят болбоюн дедим да. Главный уят болбоюн, Кудай. Чыгып кетейин аман эсен. Ошондой настройдо кирдим. Өтө көп мотивация алып кириптим да. И мага раундтар жетпей калып атты. Мен ушташкым келип атты дагы. Дагы 2 раунд кошуп койгондо мощный болмок экен. Эми кайда? Ким? Эми кайга барасың? Бүгүн, эртең. Бүгүн эртең Жалалбатка кетем да. Жалалбатка, э? Иә, ошко кетем, анан Жалалбатка. Жалалбатта күтүп атыптыр. Заллардан карасак, залда элдер жазып атышат, кичинекей балдар аябай күтүп. Ооба. Эми бул учур менен мындай рахат алып, эметер. Эс алайын. Эс алганга убакыт келди.
Ты заслужил это. Заслужил, да? Заслужил, действительно. Все, Азаматсың. все. Рахмат. Рахмат силерге дагы. Биз досторубуз бар, Спортик KG. Марсель менен интервью кылабыз дегенде дароо эле бизден бир чакан белек болсун деп беришти. Рахмат. Спортик KGден белек. Спорт KGге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Силерге дагы. Ошо, рахмат. Достор, бизге катталып лайк, комментарий баскыла. Буюрса Марсель менен дагы маектер кылабыз. Тонини утуп келгенде маяк кылайлы. Обязательно. Кудай каласа. Обязательно кылабыз. Лайк, комментарий калтыргыла. Сөзсүз түрдө Марсельди колдоо урааны менен текст жазып койгула. Биздин жигитти колдоп кетели чогуу Все, дегенде. рахмат. Кыргыз эл. Болот беттешни биринчиден куттуктайбыз. Биринчиден куттуктайбыз жана ыраазычылык билдиребиз бул жеңиш үчүн. Анткени Кыргызстан үчүн, биз ошо көрөрмандар үчүн аябай сонун болду да. Аябай жагымдуу көрүнүш болду. Андан кийин аябай кубандык. Ошол кубаныч үчүн сизге рахмат. Эгерде беттешикке келсек, бул Марсель бул беттешикке өзгөчө даярданды да. Мурунку беттештерде башкача болушу мүмкүн, кичине бошураак болушу мүмкүн. Бирок так ушул беттешке, так ушул Эрке Буланга өзгөчө бир 2 ай даярданды. Неден улам бул даярдык болду? Эрке Буландан кичине кооптонуу болду эле негиз баштан? Негизинен албетте кооптонуу болгон. Ошондуктан дагы мындай фанаттардын где-то 80-90% ишенбеди. Эмне Эрке Булан бул ударник. Марсель жашынан баштап грэплингде жүргөн, күрөштө жүргөн. Основной мындайча айтсак ключевой нерселери бул күрөш болгон да, грэплинг, болевые дегендей. Ошо кооптонуу болду сөзсүз түрдө. Бирок Марсельдин ички характерин, бойцовский духун эч ким билбейт эле да. Ал 2 ай эле даярданды дейсиңер, бирок бул беттешке өзү по идее беттеш мына 3 ай мурун коюлса, 2 ай мурун. Бул 9 жыл даярданган да бул нерсегечи. Анын мындай общий үстүдөн караган. Буга чейин көбү мындайча айтканда байкабай калышы мүмкүн, бирок бул именно харизмасы менен өзгөчөлөнгөн. Ооба. Өзүнүн спорттогу дисциплинасы же болбосо бир техникасы менен эмес, бул спорттогу баягы пресс конференциялардагы суроо жооптордо жооп бергени менен, анан бир какой-то face to face'теги кылыктары менен, мындайча айтканда приятный кылыктар да, эч кандай сөгүнбөйт, же бирөөнүн намысына тийбейт, бирок өзүнүн бир элге жаккан харизмасы болгон да. Ошону жандырып ар бир боюнда бунун мимикаларын көп байстер, менеджерлер даже мындай шутка кылып туурачу да. Бул жерде Эрке Буландын дагы мындайча айтканда пиковый состояниядагы популярности, анан плюс профессионализми болуп турган маалда бул анын баарын мындайча айтканда алып койду десек болот да. Айтайын дегеним, азыркы учурда Марсельдин өзү табында экен да, чынында табында экен. Андан кийин ушул беттештен кийин элдерде ой пайда болду да, Марсель эгерде ушундай машыкса, демек будан дагы көбүрөөк чоңураак беттешке чыкса болот экен, будан дагы жакшыраак урушса болот экен деген ойго кошуласызбы? Же бул Марсельдин азыркы учурдагы мындай туу чокусу пик ушул? Жок. Марсель чынында 2 ай биринчи жолу режим койду. Бул бала баягындай безбашенный дейт го. Чисто проф байстердей тренировка кылбайт, ачыгын айтыш керек. Бирок күндө барып спарринг кылат, күрөшөт, бирок баягындай режимди сактап, андай мындай тема жок да. Мисалы Америкада баягы Нейт-Диаздар бар го, ошолорго окшошуп кетет. Бирок буну режимге салып, активный отдых кылып после соревнования. Просто активный отдых, пиары, харизмасы кете берет. Дагы да күчөтүп, баягы сүйлөө сөздөрүн оттачка кылып, плюс техникасын, тренировкасын режимге салып күчөтсө, бул өтө чоң результат көрсөтө турган бала. Бирок ошол нерсени кылса. Бирок азыр кыла турган мезгил келди. Эми кылат деген ою, Эми кылабыз буюрса. Анан могу Эрке Булан менен беттешке келсек эгерде, кайсыл учурда бул Эрке Булан колдоо менен мындай сынды десек болот да, мындай. Кайсыл учурда болду ошол? Биринчи биз сындык өзү. Жана күтүп турдук. Күтүп турганда что-то выходта чыкпайт да, музыка чыгып атат. Бир маалда эле үстүдөн түштү. Баягы Марсель да чочуп кетти, мен да чочуп кеттим. Бир маалда эле түшүп туруп мына айтты. Монткенде менен адашкан окшойбуз деди. Чыгып туруп эле стречкага берди, эко рубка болуп кетти. Бирок ал жерде Марсель кайткан жок. Неге дегенде, бунун бир өзгөчөлүгү көп спортсмендерден айырмаланып, бойго настройду башкача коет чынындачы. Бойго чейин 1-2 саат именно настрой менен алек болот.
же музыка коюп, же дастан коюп алып, же бир кино коюп алып, же бир жагы клип коюп алып дегендей мындайча айтканда настрой коюусу баягы бир подкастта Бибол айтты эле. Жеңиштин канча проценти бул настройдон гана зависит этет депчи. Ошого бул настрой аябай күчтүү болот да мындайча айтканда. Бул Эркебуланга келсек. Эркебулан кайсы учурда беттеш учурунда сизде мондай толук ишеним пайда болду? Муну утсак болот экен. Всё. Биринчи раундда эле рубка болду. Мен ойлодум, анын Эркебуландын ударный мошу күчтүү да. Марселдики бар, тийиши мүмкүн, бирок нокаут бериши мош жок да. Эркебуланда бар. Ошол размен кылганда биздин эң планнабой эмне болду? Только вперед прессингде иштөө болду да. Только вперед прессингде оң жака, сол жака, только колтугунда иштөө. Боковойлор мененчи. Барып, анын дистанцияны вообще сокращать этип, ближний бойдо иштөө болду да. Ошого байланыштуу ал монтип эле удар өткөрө албады. Биринчи раунд бүттү. Бүткөндө уже Эркебулан чарчады. Марселди мен углга алып отургузайын десем, отурбай койду дагы. Эркебуланга барып мен уже желание до конца чарчабайм. Эй, дем ал десем болбойт. Туруп баягы мен ишендим, ошондо уже болду, сынды депчи. Экинчи раундда дагы ошол эле нерсе кайталанды. Ал жерде мен бойду көргөндө бир мындай средний жеңди деп ойлодум эле да ударлан. Биз жанындачы. Бирок кийин YouTube'дан бойду пересмотреть этсек, ар бир раундду прессинговать этип, плюс баягы ударлар өтүп шалактаганда мындай ойноп да бийлеп да коюптур да. Аларды биз көргөн жокпуз ал жерде. Марсель негизги план коюлган деп беттешке. План негизи кандай эле? Анан кийин Марсель канча пайызга аткарды ошол планды? Планды 100%дан 99-ун аткарды. Акырында эле кичине ошо колдорун түшүнүп ойноп койгон эле ошол минус болбосо, атак ал шоуга жакшы. Бирок бир удар чечип коет да. Ошого мен ар бир раундында 40 секунд калды, 10 секунд калды. Айткан чыгып кетет, агай 10 секунд калса дагы 40 секунд, 1 минут калса дагы мындай бакырып турасыз деген да, мен чтоб чувствовать этиш үчүн. Же колумду түшүрсөм көтөр деп турасыз депчи. Ошол нерселерди кылдык. Акырында ошо ойноп колун түшүрүп алды. Ошол эле болбосо так 99% планыбызды аткарды деп. Могу беттешке чейин көп сөз айтылган негизи. Беттештен кийин Марсель айтып атат, биз Эркебулан менен сөйлөшкөн жокпуз көп дейт да. Ал келип бир сөз айтты, бирок мен ага иштеген жокмун. Сиз мынакей маштыруучу катары анын командасы менен баарлашуу, сүйлөшүү болду мындай. Беттештен кийин бири-бирине сөз алмашып. Мен Марселден башка менин профессионалдуу мушкерлерим, мисалы окуучуларым көп да. Биз ар бир беттештен кийин жеңебизби, сөзсүз түрдө барып кол алышабыз, же бир сүрөткө түшүп коебуз да. Рахмат деп. Бул спорт, бул достук деп. Биз дагы атайын комнатасына күтүп туруп кирдик. Атайын күтүп турдук, бир 5 мүнөт, 10 мүнөт күттүк алар. Жабып алып бир нерсе тартып атышкан. Кирип сүрөткө түшүп, казак кыргыз бир тууган, бул спорт. Бойго чейинки нерселер, треш-токтор баары артта калды. Биз ыраазы, силер ыраазы. Дальше башка соперниктер менен иш кылабыз деп жыйыштырдык. Бирок ал нерсе болгондон кийин алар дагы азыр рилстерди, видеолорду, мындай мненияларын чыгарып атышат, бирок ал бизге жакпай атат эмнеге. Биз деле мисалы Эркебуланды Марсель уткандан кийин Марсельди 1 жыл чумарт этип жүрдү да. Ар жагынан финансың аз дейт, техникаң аз дейт, ты уже не спортсмен дейт. Сени лигалар эч кандай уже койбойт, менин уровеним башка деп көп чумарт этти да. Бирок биз бойдон кийин Эркебулан же тренери эмне болду, чё за бой деп мындай шылдыңдап койсок болот эле. Бирок биз андай эч качан кылбайбыз. Биз бой бүттү, эч кимдин намысына тийбейбиз. Бирок алар жеңилсе дагы, бирок жаман сөздөрүн айтып, Марсельди чё поднимаете деп дагы деле мындай текеберчилик токтобой атат да аларда. Бирок бул биздин Эркебулан менен болгон гана беттешибиз. Ортодо улут аралык касташуу же болбосо бир национализмге эч кандай шек келтирбейбиз. Сиз үчүн азыркы учурда Марсельдин алдында ысымдар турат да. Тони Фергюсонго окшогон, Мухит деген ысымдар айтылып атат. Сиз үчүн кандай деп ойлойсуз? Ким менен беттеш азыркы учурда Марсельге керек? Анан качан? Азыркы учурда
бир аз травмаларыбыз бар. Чынын айтканда бир беттешти тандай элекпиз. Биз азыр эс алуу керек. Тура восстановление, восстановительный сбор керек, отдых керек. Бирок тренировканы токтотпойбуз, бүгүндөн эле баштадык уже. Режим баягы дисциплина кете берет. Соперниктер боюнча айтсак, өтө көп вызов эми булардыкы баягы поп ММА аралаш болгон үчүн вызовдор аябай ташталып атат. Эми пиар үчүн көбү ар кыл нерсе кылып атышат. Бирок бизге азыр потенциальный соперник бул Тони Фергюсон. Аны хайп алып келе алат. Эмнеге дегенде Тони свободный агент. Уже карьерасын бүтүп, ал кыйын иштеш керек. Булар төлөп бере алат. Марсел ошол Тонинин мындайча айтканда аты менен колдонуп негизи. Атын колдонуп, дагы бир өзүн жандырып, жылдыздын жандырып алса болот. Тониге азыркы учурда урушканы бунун бардык тарабынан и кулачка, и ММАге потенциалы өзүнүн опыттары жетет деп ойлойм. Түшүнүктүү. Ага, сизге рахмат. Рахматында ыраазы болсун. Өтө мыкты негиз көрүнүш болду да кыргыз үчүн. Сонун үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса кийинки беттештерде сиздерге жеке ийгилик каалайбыз. Балдарыңыз дагы көп билебиз. Ар бир ушул окуучуңузга дагы ийгилик. Чоң лигаларда беттештерде кыргыздын ошол байрагын көтөрүп жүрүңүздөр. Алла ыраазы болсун. Бексултан, сени да билебиз. Ушу спорт журналисттердин арасынан эң мындай именно спорттун ичинен суроолорду берген ушу сени көрдүк. Ошол журналисттердин көбөйүшүн каалайбыз. Рахмат, рахмат. Sport time, sport time, sport time, sport time.